Манас атамды сатпай койдум. Манас атамдын жерин бербей койдум. Манас атабыздын жерине президенттин кол салганы түздөн түз өзү. Ошо бандиттерин жиберип, караларын жиберип, өзү кол салдырды. Анткени алар келгенде айтып атты да, биз президенттин атынан келдик деп сүйлөп атышты. Бул киши жалаң кандык касиетти качырып атат. Кутту учуруп атат. Мына азыр көрүп атабыз. Мен бул чыгып алып эме кылгандан айткан жок. Ошол келген эридин да жолунан болот. Кырсык, күндө кырсык. Кудай сактасын, элибиз аман болсун. Карачы, биягынан канчалаган кырсык болуп атат. Элибиз кандай кордук көрүп атат. Кандай азап тартып атат. Мояктагы тиги мен президент болсом мигранттардын баарын алып кетем деп дагы алдап коюп, мына тескерисинче татаалдашып кетиптир. Мен чындык деп чыккам, андан кайтпайм. Анткени менде ата-бабанын чындыгы бар да. Азыр фейки менен дагы каралашы мүмкүн, бирок менде ата-бабанын чындыгы бар. Кудайдын чындыгы бар. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Биз сиздер менен жаңы долбоор баштап, кыргыз элин дүйнөгө таанытууга аракет жасаган дегеле Кыргызстанга өздөрүнүн жакшы эмгектерин кошуп келген атактуу инсандардан тарта чет мамлекетте убактылуу жашап иштеп жүргөн жөнөкөй мекендештерден маек алуу долбоорун баштадык. Дал ошол долбоордун бет ачарына келген Дөөлөт Сыдыков Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти наамын алган атактуу инсаныбыз менен биргеликте маек курабыз. Андыктан бизден алыстабай, аягына чейин бирге болуңуздар. Кош келдиңиз Дөөлөт ага. Москва шаарына биз деген эми тамаша иретинде айтып калабыз. Көпчүлүк учурда Москва бул Кыргызстандын 8-облусу депчи. Дегеле чет мамлекетте убактылуу жашап иштеп жүрүү мекендештер үчүн оор, дегеле ар бир инсан үчүн оор. Бирок ошону сиз өзүңүздүн жоон териңиз менен 2 айдан ашык убакыттан бери сезип жүрөсүз. Жаңылышпасам, Турциядага да бардыңыз. Азыр эми Москвага келгениңизге да бир топ убакыт болуп калыптыр. Кош келдиңиз. Түбөлүгүбүз Кыргызстанда болсун дейин. Убактылуу жашап иштеп жүрүү кандай экен? Мигрант дебегиле деп айтат, дегеле мигранттардын жашоосу боюнча. Рахмат, саламатсыздарбы? Урматтуу кыдырлуу кыргыз калкы. Сиз айтмакчы ошо кыдырып, бул баягы түрк жергесинде 1 айдан ашык убакыт турдук. Анан кайсы бир адамдардын буттоосунан улам, эми ачык эле айтсак болот, Султан Раев ошол бийликке көчөкөрлөнүп, ошондон улам ушу жерге биз келгенге туура келди. Азыр бул жерде туруп атабыз. Эми сиз айтмакчы ошо мигрант болгонду жон тери менен сезип, көзүбүз менен көрүп, ушул абалды башыбыздан өткөрүп атабыз да. Анткени Алмамбет атабыздын айтканы бар. Мен Кытайдан акыйкатты ак издеп, калыстыкты так издеп, анан өлбөгөн жерден калыштым, тынбай алтай салыштым, ат кара тил учканча, чыкканча, мыйзам гүлү учканча, 6 жол кайра салыштым дейт. Ошол акыйкаттык, чындык жеткиребиз деп ушул күнгө туш болдук. Бирок биз ушул күнгө туш болгон менен Манастын айылын, Манастын жерин сактап калдык да. Бул жерде көрүп, ушул жерде кыйналып жүргөн мекендештерди көргөндө, ушул жерде көз жаштарды көргөндө чындап эле мындай зээнин кейит экен. Чындап эле ошолорго аралашып, ошолордун тагдырын көрүп жүргөндө ойлойт экенсиң да, атаң көрү курама жийип журт кылган, кулалы таптап куш кылган, үзүлгөндүң улаган, чачылганды жыйнаган, тели куш таптап куш кылган, тентиген жийип журт кылган. Ошо Айкөл Манастын тукуму ушинтип тентип калдыбы, ушинтип кайгыга батып калдыбы, ар кайсы жерде, ар кайсы элде ушундай болуп калдыбы. Ошо Манас атабыздын бир жолун уланта турган, элибизди кубанта турган бир башчы келбей койду го деп зээнин кейит экен да. Анткени биз көрүп атабыз, бул жерде басымдуу бөлүгү биякты деле карасаң, тиякты деле карасаң,
кыргыздар жүрөт. Бул жерден казакты көрбөйт экенсиң. Бул жерден тажикти көрбөйт экенсиң. Бул жерден түрктү көрбөйт экенсиң. Бул жерден бизге тектеш башка элдерди көрбөйт экенсиң. Бул жерден бардык жерди карасаң кыргыздар. Ошол шашып жүргөн, көрүнгөн жерде иш издеп жүргөн, көрүнгөн жерде иш менен алек болуп жүргөн, көрүнгөн жерде алданып аткандар дагы, камалып аткандар дагы кыргыздар. Ушуларды көргөндө кейисиң да таң көрүп, эр башына эр келсе, мындай ушуну кайрый турган бир кан келсе деп ойлойт экенсиң да. Негизи эле сизди биз жана Гиннес рекорд китебине киргизүүгө аракет кылган ушул иш-чара аркылуу таанып калдык да. 111 саат манас айттыңыз Москвага келип, анда дагы биз сыймыктануу менен өзүбүзгө бир өзгөчө бөтөнчө энергия алуу менен, шыктануу менен карап турдук. Менин сурайын дегеним, ушул Гиннес китебине кирүүгө аракет кылгандан тышкары манасты айтып, кыргыз элине таанытып, ушу бала чагыңыздан саякбайдан аян алып, биздин мекендештердин рухун көтөрүп, кыргыз элинен бир манас деген мурасы бар экендигин таанытып келатасыз да. Гиннес рекорд китебине кирүү аракети кандай болду дегеле, мунун артында кандай ой максат жатты эле? Ушуну айтсаңыз. Биринчи жолу ошол аракет болгондо, ошо Ала Тоо аянтында, борбордук аянтта 114,5 саат манас айтып, ошол жерде негизги максатым, негизги тилегибиз, негизги оюбуз ушу бир манасты дүйнөгө даңазалоо. Анан ушул жерде мындан ары кан төгүлбөсө, элибизде өсүп өнүү болсо, ушуга чейин канча көз жаш агып, ушул жерде канчалаган кан төгүлдү, канчалаган кыргын сүргүндөр болду. Биз касиеттүү элдин урпактарыбыз деп айтабыз. Туура, биздин бабаларыбыз касиеттүү болгон, бабаларыбыз ушундай кыйын болгон дүйнөнү дүңгүрөткөн, каганат курган, бирок биз ошондой боло албай атпайбыз. Бир ошол касиетибиз кайтып келсе, бир Манас атабыздай эрилер чыкса, Алмамбет атабыздай шерилер чыкса, Чубак атабыздай намыстуулар чыкса, Бакай атабыздай акылмандар чыкса, Кошой атабыздай бааталуулар чыкса, бир аксакал өзүнүн наркы менен болсо, хан өзүнүн жолу менен болсо, эл өзүнүн бир касиети менен болсо, ушундай бир кан төгүлбөсүн, көз жаш мындан кийин болбосун, мындан ары элибиз өсүп өнүү болсун деп. Мен ошол жерде тепкичке чыгып баратканда ар бир кадамымда ушуну Кудайдан тилегем. Ушундай болсо деп. Анан кайсы бир деңгээлде ошол келдиби деп, мына Олимпиададан балдарыбыз, кыздарыбыз ушу күмүш медаль, коло медаль тагынып келип, ушу жерде бир шаң болуп, эл ошол жерге келип салтанат болуп атканда кайсы бир деңгээлде бир сүйүндүм эле да. Ушу тилегибиз орундалдык ушу депчи. Анан негизги максатыбыз ошо Манасты даңазалоо, Манасты ушу эмне үчүн ошо катсатса болбосун деп аракет кылганбыз да. Маектин башында эле айтып кетпедиңизби? Турцияда дагы ошол бийликтин ишенимдүү өкүлдөрү аркылуу дейбизби, айтор ушу бийликтин уруксаты менен, бийликтин жаң соосу менен, бийликтин жардамы менен ошол жакка барган бир кишилерден куугунтук болду депчи. Куугунтук маселесине келип такалып калдык. 2020-жылы Садыр Нуркожоевич өзү айтмакчы, бир чүкөдөй кыздын чындыгы элдин кайсы бир катмарына жетпей калды болчу да. Мен сиздин ошол сыйлык алгандыгыңызды дегеле Жапаров өзү мактап, өзүнүн командасына тартууга аракет кылып, Манас айылын сизге ишенип тапшырды. Негизи бул куугунтук кайдан башталды? Эмне себептен келип олтуруп ушул жаш саясатчылардан тышкары маданият кызматкерлерине жетти? Бул бизде улуттук катастрофа, улуттун кыйроосу эмеспи? Улуттун кыйроосуна алып келатат десек туура болот. Анткени хан киши касиеттүү киши болуш керек. Хан калп айтпаш керек.
қан қалып айтқанда қасиеті қашат деп илгертеден айтылған кеп бар. Қалыптың қазаны қайнабайды дейді. Бұл жерге мені Манас айылына жетекчі қылып алып келгенде, эмне мақсат менен алып келди эле, себеби сен уш жерди коргоп кал, сактап кал деп алып келишкен. Мен айттым да, бұл жерде сактай турган, мен охранник болом бұл жерге. Кароолчу болом. Бир сом бюджети жок болсо, бұл жерде кантип өнүктүрөм? Жок, биринчи сактап калыш керек. Муну талашкандар көп экен. Мурда кореецтерге бериптир, башкаларына бериптир, анан соттошуп кайра алып ушундай бир ызчуулар көп болгон экен да. Муну биз ишенбей атабыз. Азыр бийлик олку солку болуп мындай турган маалда ким бирөөнү койсок, муну деген кол коюп, сатып, жок кылып мындай ийиши мүмкүн. Ошон үчүн муну сактап калыш керек. Бул тарыхый чечимге келип турган убакыт дешти да. Макул дедим, мен эгер сактап кала алсам, мен барайын деп. Ошол жерге баргам. Тилекке каршы мен Садыр Жапаровдун өзүнөн сактап калдым. Аягында айланып отуруп, ошол мындай хан деген наркы менен, салты менен болуш керек. Ошол Манас атабыздын жерине президенттин кол салганы түздөн түз өзү. Ошо бандиттерин жиберип, караларын жиберип, өзү кол салдырды да. Анткени алар келгенде айтып атты да, биз президенттин атынан келдик деп сүйлөп атышты. Президенттин атынан келдик деп эле ачык эле ошентип сүйлөп келип, булар мыйзамсыз анан талкалашты да. Мыйзамсыз кадимкидей эле талкалап эле кирди. Ошону айтып, чындыкты чыркырап, кайсы бир элдерге жетти, көпчүлүгүнө мен жеткиргенге аракет кылдым, бирок билсе дагы, билмексен, көрсө да көрмөксөн болгондор көп болду да. Өзү дагы ошондой мамиле кылды. Бул деген болбойт да. Манас атабыз, мисалы бизге Кудай ушу Манас атабызды берген. Манас атабыздын эли деп айтабыз биз. Манас атабыздын жери деп айтабыз. Манас атабыз уш жерди душмандардан бошотуп берген. Манас атабыз болбосо Ала тоодо жашайт беле, аны бир Кудай билет. Ошол Манас атабыз алып берген жерден биз эгемендүү мамлекет болуп 30 жыл болгондо Манаска бөлүнгөн бир алакандай ушу 9 гектар жер, ушу балдары, урпактары ушу Манас атага ыра көрбөгөнүнө мен күйкөттүм да, ошон үчүн чындыгымды айтып чыркырап чыктым да. Ушул Манас атага ушу алакандай жерди ыра көрбөй коюшту да. Ошол душмандар жасабаган нерсени жасады. Жапаров ошону жасады, Садыр Жапаров. Ал Бирдахан тийишкен эмес. Бул ушу атайын Манаска бөлүнгөн деп, Манаска арналган деп, тарыхый эгемендүү жылыбыздан баштап бул тарыхый жер деп ошону ыролоп келсе, ошону кайра оңдогонго аракет кылып, бирок оңдой албай келишсе, бул болсо ошол жерди аягында өзү ажытарга айланып алып койду деп баштады да. Бул Жапаровдун дагы бир калпы мындай болду да. Манас айылын көчүрөбүз дешти. Манас айылын көчүрөбүз деген кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев. Ал киши мурда Бакиевдин убагында Бакиевдин дагы башын айландырып, Манас атанын кароолчокусун каздырган. Ушу жерде миллиардтаган акчага, долларлар боло турган акчанын баасында, кунунда алтындар бар экен, ушу жерде каздырган. Андан сырткары дагы бир ошол калпы Семетей киносун тарттырды да буларчы бийликтегилер. Ошону тарттырып, закрытый показын президенттин резиденциясында кылган. Ошол жерге мен да чакырылгам. Бирок эми ал кино болбогондо эми барган эмесмин да, сөздүн ачыгы. Кино эмес да, башында эле бул тартканга болбойт. Азыр Кыргызстандын бюджети чак келбейт. Тегиндей миллиардтаган долларлар болуш керек аны тартыш үчүн, касиетин ачып бериш үчүн. Аны тартыш үчүн жанагындай бизге тектеш элдердин баарын түбүнөн бери изилдеп, ар бир чоролордун кийингенинен бери изилдеп туруп аны тартыш керек деп айтып чыккам да. Ошон үчүн барган эмесмин. Ошондо 31 киши барган. Мына ушул жерде мага өздөрү айтты.
Садыр Жапаров айткан экен, Дөөлө Сыдыков келдиби деп. Жок десе, Манастын айылын ыйык дебесин, биз деген аны көчүрөбүз Байтиктин айылына дептир. Өздөрү айтып келди, биздин денебиз дүркүрөп кетти деп. Эми танабы ошол. Манас айтып жүргөндөр танбайт да тура. Баарын тең көзү турат. Баары тең мына өлбөй эле көзү турат. Ошолор жок дебейт да. Ошолордон мен өзүмдүн ооздорунан уктум. Көчүрөбүз деп эле атышкан буларчы. Анан аягында эле көчпөйт, кайдагын айтып атат деп эле чыга калбады. Көчүргөн атышкан булар. Көчүргөн аткан. Ошон үчүн мени жанагы президенттин иш башкармасындагы Батырбеков жетекчиси. Ошол чакырып, анан ушул жерди алабыз деди да. Бул болбойт дедим. Болбойт. 3 гектардай жерди айтты. Мындай болбойт. Мындай депсем, жок деп анан жүрүңүз барып көрүңүз. О жер сизлер айтып аткан жер 3 гектардай жер. Эртеси келем деп келген жок. Анан кийин бул экөөбүз ортобузда мындай айтты. Бул мыйзамсыз. Президент алып кой деп атат. Берип кой дейт да. Бул мыйзамсыз, силер кат менен кайрылгыла. Деп ошондо пикир келишпестик болду. Мен жумуштан кийин үйгө келгенде жумуштан кийин анан булар бузуп башташты. Мыйзамсыз бузуп башташты. Бир да кагаз жок. Бир дагы билдирүү жок. Жөн эле мыйзамсыз эле басып эле тажиктер чек араны басып бизге кол салып канча баланы өлтүрүп койду. Ошол эле сыяктуу эле басып кирди. Басып кирип талкалап бузуп башташты. Ошону тартып мен чындык издеп анан эме кылдым. Чыркырап чыктым да. Ага чейин мен так аныгын чечип алайын деп 3 ай жүрдүм. 3 ай киргизбей койду. Садыр Жапаров кабыл албай койду. Көрсө ал уже ниети бузулуп. Муну кантип алыш керек? Арам ойлору башталыптыр да. Ошон үчүн 3 ай жолотпой муну талкалап жоготуш үчүн анан Нургалы Асаналиевди жиберген да. Мен президенттин атынан келдим деп келген. Ага чейин араптын инвесторлорун алып алып, Марат Турсбеков деген келип өзүнчө эле хан көрсөтүп өзүнчө эшикти тээп кирип ушундай кылып, муну мындай кылабыз деп кеткен. Президенттин атынан деп келген анда. Ушинтип келишип президенттин атынан деп келип атышып анан аягында жанагындай тапшырма берди өзү. Тиги Садыр Жапаров анан келип туруп анан талкалашты. Анан кийин эл көтөрүлүп баратканда булар коркуп кетти дагы. Жанагы бул эң алдап аткан жери эң. Жанагы жерге Ысык-Көл гостиницасын талкалап туруп, мейманканасынын ордуна ак үй салабыз деген. Анын артына Манастын айылынын ордуна өкмөт үйүн салмак. Анын күнбатыш жагында Манас айылына тийиштүү дагы бир 5 гектардай жер бар. Ал жерге бийик тамдарды салып, акчасын чыгарып алмак. Мына ошентип эле Нургалылар келип жүргөн. Эмне кылып аласың деген мага. Эмне кыла аласың деген. Эмне кылып аласың сен деп мондай, ушундай кекетип эле келип кеткен да. Демек, болбойт бул деген мен эчтеке кыла албайм. Кудай кылбаса силерге мен эчтеке кыла албайм. Муну деген тийбегиле. Силер деген бул тарыхый жерге тийип атасыңар. Бул деген Манас атабыз ушунча жерди алып берип, кылымдар бою биз Манастын урпагыбыз деп келатып анан ушул бир алакандай жерди ыра көрбөйсүңөр ушу Манаска. Ээн жерлер турбайбы, башка жерге сала бергиле да. Десем, жок. Биз ушу жерге салышыбыз керек. Бул жерди алышыбыз керек деп, ак үй өкмөтүн баарын чогултуп ушу жерге курган атышкан. Анан кийин мына биз кетсек дагы ушу жер азыр калды. Сизден ушул эл да билсин ушул чындыкты, элге да жетсин деген максатта сурайын деп турам. Азыркы президенттин жубайы, биринчи айым деп атабыз, өзүнүн чыныгы аты жөнү Гүлнур Асанова, Айгүл Жапарова деп таанышат бар жогу. Ушул Гүлнур Асанбаеванын негизи эле ал менен биргеликте жолугуп, анан ушул Манас айылын сактап калууга аракет кылганыңызды дагы уктум да. Жолугушуу кандай болду эле? Деги эле ушул фейк армиянын
Жапаров өзү айтып кеткен жанагы 30 группанын аны президенттикке алып келген ушундай эл ичинде аны пиар кылган группанын чабуулуна сиздердин дагы кабылгандыгыңыздарды көрдүм да, ошонун чындыгын айтып, бир элге чындыкты бөлүшүп өтсөңүз. Туура ошол жана башта айтпадымбы? 3 ай кире албай жүрдүм деп. 3 жолу чакырдым деп калп айтып атпайбы? 3 ай кире албай жүргөм менчи. Анан ошондо президенттин аялына бардым. Кабыл алды, кирдим. Анан айттым. Бу жерге тийбегиле, арты жаман болот. Манаска кол салган киши жакшы болгон эмес. Манасты көтөргөн киши жерде калган эмес. Тийбегиле бул жерге. Бул тарыхый жер десем, ал киши айтты да. Эми айланасын баары бийик там түшүп калыптыр, андан көрө башка жерге көчө бергиле деп атпайбы. Мына ал киши да кабардар экен, билет экен көчүргөн атканын. Анан деп ошол менен ал түңүлдүм. Ал биз кеткенде жанагы сиз айткандай болгон фейк армиясын агытып, жеке деген жекеликке чейин, үй бүлөмө чейин, катын балама чейин кирип жамандашты да буларчы. Болгонун жанагы мамлекеттик каналдардан да бердирди. Мамлекеттик мындай болгон өзүнүн каналдарын баарынан бердирип, мындай экен, тигинде экен деп болгон каналы менен, интернети менен жамандашты. Эмне үчүн алар билип билбей эле жамандашты? Себеби мен алардын бетин ачып салдым да. Бетин сыйрып салдым. Мен Манасын жерин бербей койдум. Ал айтысы боюнча мен акырын мыйзамсыз эле билгизбей эле алыңыз биякты, алыңыз, эч ким билбей эле койсун. Мен биягын сизге эптеп жасатып алайын, чалабыла болсо да, элге минтип жакшы көрүнөйүн, сизге минтип жакшы көрүнөйүн деп мен кошомат кылышым керек болчу да. Мен кошомат кылбай койдум. Мен Манас атамды сатпай койдум. Манас атамдын жерин бербей койдум. Булардын бетин сыйрып койдум. Анткени булар жанагы башта айтпадымбы? Ак үйдүн мына ушу Ысык көл гостиницасынын ордуна ак үй, артына Манас айылынын ордуна өкмөт үйүн, андан кийинки бош турган 5 гектардай жери бар, ошол жерге бийик үйлөрдү салып, тияктын акчасын чыгарып алмак. Жана Нургалы Асаналиев деген африс келгенде жанагы Марат деген кеңешчиси. Бары тең эле бул ошондой эле келаткан. Аягында булар дагы калпы чыгып калгандан кийин жанталашып 16 гектар жерди бияктан берип атабыз дей калды. Ал не деген акча? Ал не деген 16 гектар? Элестетсеңиз. Мына ушу бирин-бири чабыштырып ушундай элдин башы менен, элдин тагдыры менен ойноп атат. Кан Кыргызга бир Манасты, ушу Кыргыздын ар бир жаранын, Кыргыздын бир үрп-адат, каада-салтын, наркын билген киши, сыйлаган киши келмейин, Кыргыз оңолбойт. Ошол сөзүңүзгө аралжы ушул жерде кыстарма катарында айтып кетейин деп атам да, негизи биздин маек эркин маек болгондуктан өзүмдүн пикиримди кошуп кетүүгө да туура келип турат. Сиз маектин башталышынан бери хан деп атпайсызбы? Негизи Садыр Нуркожоевич хан дегенге ылайыктуубу, деги президент дегенге ылайыктуубу? Манас атабыз хан көтөрүлгөндө ал өзүнүн башын байлап барганда, сиздин азыр айтып кеткен сөзүңүзгө караганда, демек бул өзүн хан элестетсе, Кыргыз элине хан болуп шайландым десе, дайындалдым десе, анда Баткендеги чыр чатакка өзүнүн башын байлап барып, өзүнүн көөдөнүн көкүрөгүн калкан кылып тосуш керек болчу да ошол жерге. Хан дегенге татыктуу эмес. Анткени толук кандуу Кыргыз эли шайлаган эмес. Биринчиден. Экинчиден, хан деген сөз кандан улам келип чыккан. Мына адамдын канынан улам хан деп. Анткени кан бирдей жетпесе денеге. Ошо жетпей алган жерде оору пайда болот. Кан бирдей жетиш керек, өзүнүн функциясын ушундай аткарыш керек. Күн бирдей тийбесе болбойт. Ошол күн сыяктуу болуш керек, ханчы. Баарына бирдей караш керек. Жаманына, жакшысына, динине, каадасына, салтына, наркына бөлбөй туруп, ошо мамлекетте жашап аткан элдин баарына тегиз мамиле күн тегиз тиет го, жакшы жаман дебей.
ой чуңкур дебей, ошондой тегиз мамиле кылыш керек. Ошондо хан деген атка татыктуу болот. Бул киши жалаң кандык касиетти качырып атат. Кутту учуруп атат. Мына азыр көрүп атабыз. Мен бул чыгып алып эме кылгандан айткан жок. Ошол келген эридин да жолунан болот. Кырсык, күндө кырсык. Кудай сактасын, элибиз аман болсун. Карачы, биягынан канчалаган кырсык болуп атат. Элибиз өнүгүп атат, коңшу мамлекеттерден озуп кеттик деп дагы калп айтып атат. Элибиз кандай кордук көрүп атат? Кандай азап тартып атат? Мояктагы тиги мен президент болсом мигранттардын баарын алып кетем деп дагы алдап коюп, мына тескерисинче татаалдашып кетиптир. Бул президент болуп келгенде ары кайсы жерге баш сала берип, тескерисинче татаалдашып кетиптир. Азыр ошонун азабын тартып канча жаштар жүрөт. Баягысын калп айта берген киши биринчи калп айткан аягында унутуп калат да. Ошондой эле иш кылып атат да. Ал татыксыз. Мына татыктуу киши жетинин бири кыдыр дейт. Эми келиш керек да. Түшүнүктүү. Биздин маегибизден улам Дөөлөт ага, биздин мекендештерге негизи чындыкты жеткирип, Кыргызстандын келечегин сактап калуу максатында маек курулуп атат да бул жерде. Негизи сиздин чыгармачылыгыңызга кайтсак да, президенттин өзүнүн куугунтугун көрүп өлкөдөн чыгып кетүү, бул Манасчынын кеткени кайсы бир деңгээлде касиеттин кеткени, ошол касиетти президент өзү кубалаганына жатат да. Ушинтип Кыргызстандан кут кеттиби дешип социалдык түйүндөрдө абдан чоң талкуу болду. Мен да жүрөгүмдү ооруткан маселе ушул болду. Мейли ушинтип биргеликте чындыкты элге жеткиребиз деп аракет кылып атабыз. Мындан кийинки аракеттериңиз кандай болот? Деги мындай Манасты түшүнгөн, касиетти сыйлаган, кыргыз элин сыйлаган, өзүнүн динин сыйлаган, чындыкты сыйлаган, акыйкатты сыйлаган адам келсе, Кыргызстанга кайра кайтып барасызбы? Бул бийлик турганда кайтып баруу оюңуз барбы, же бул кеткенден кийин барасызбы? Эми бул болгон жана фейк троллдору менен өтө жамандап, өтө пастыкка түшүп, мындай бир баш чыгыла турбаган нерсени кылды. Шундай каралады. Мен чындык деп чыккам, андан кайтпайм. Анткени менде ата-бабанын чындыгы бар да. Азыр фейки менен дагы каралашы мүмкүн, бирок менде ата-бабанын чындыгы бар. Кудайдын чындыгы бар. Аны кези келгенде деле өзү калкып чыга турган чындык деген ачуу болот. Убагында билинбесе дагы убакыт өткөндөн кийин бар чыга берет алчы. Мен татыктуу хан келгенден кийин барам. Анткени шундай барганда баары бир кордолуп аткан элди аралашып жүрүп, ал жерде кордолгон элди көрсөң деле зээниң кейит да. Зээниң кейит. Мына ошон үчүн бир элге татыктуу, бир жакшы канаттыга кактырбай, тумшуктуга чокутпай, канатына калкалай турган, элдин жүгүн аркалай турган эргелерине да ишенем. Ал деле Кудай буйруса алыс эместир. Ошол эр келгенде сөзсүз мен эле эмес, мен сыяктуу куугунтук көрүппү, же жөн эле жамбагам деп кеткенби, ошол жарандардын баары кайтып барарына да ишенем да. Анткени Манас атабыз эмне кылды? Кулалы таптап куш кылды, курама жийип журт кылды. Чачылганды жыйнады, үзүлгөндү улады. Айрылганды септеди, кыйшайганды түздөдү. Чындыкты издеди. Бизге ошондой чындык орной турган, калыстык кыла турган башчы келсе, сөзсүз ушу чет жерде жүргөндөр кайра кайрылып барып, ошондо чыныгы кыргыз хандык орноп, чыныгы кыргыз мамлекети күчтөнүп, бир дүйнөгө жакшы жагыбыз менен көрүнөбүз деп айтат элем да. Жапаров өзүнүн Facebook'та жазган постунда
сизге кайрылыптыр да. Чет мамлекетте, чет өлкөдө жашоо кыйын. Мен деле кезинде чет өлкөдө жашап көргөнмүн. Коркпой Кыргызстанга келе берсин, эч ким тийишпейт, мен кепилдик берем деп жазыптыр да. Негизи Жапаровдун өзүнүн ысымынан каралар келип сизге тапанча такап коркуткандыгын да уктук да. Президент өзү чакырып аткандан кийин кайра барууга аракет кылбадыңызбы? Азыр мен кетпейм, бара бер. Адилеттүү башкаруучу келгенде барам деп атпайсызбы? Демек сиз азыркы президентке ишенбейт экенсиз да? Ооба, ишенбейм. Ишенсем бармакмын. Ишенбейм. Анткени мен көзүм менен көрдүм да. Анын калп айтканын, кылган аракеттерин, сөзү менен иши дал келбесин мен көзүм менен көрдүм. Ал ошентип алдап туруп баргандан кийин камап койсочу. Же да бирөөнү мындай мынтип койла деп. Ал ишенбейм да мен ага, ишенбейм. Ишенсем бармакмын. Ал эми Кудай деген кур калбайт дейт. Эл бар, журт бар. Чындыгыбызды айтып, ушу манасыбызды каякта болбосун, мен даңазалап келгем, даңазалай берем. Ошол да менин миссиям манасты жайылтыш керек. Булар ошол мени туура эмес алып барып алышкан да. Кошомат кылып, ошо жерди кетип бере калат депчи. Чыныгы манас жантебейт. Чыныгы манас чындыкты айтат, сатпайт. Көшөкөрлөнбөйт да. Анткени кеп чынынан бузулбайт деген кеп бар. Бетке айтканы зары жок деп. Мен бетке айтканы зары жок деген бул бабалардын сөзү илгертен айтылып келаткан. Шуну карманып келатам. Бетке айтканды азыр душман кылып атышпай. Оңолуш үчүн аны кабыл алыш керек. Маегиңиз үчүн рахмат. Биздин мекендештер ушундан улам бир чындыкты изилдеп, саясий аналитика жүргүзүп, өздөрүнүн жаркын келечеги үчүн, өз бактычысы үчүн күрөшөт деген үмүттөмүн. Дөлөт ага, мен менен маек куруп бергендигиңиз үчүн рахмат. Ушундай эле биздин маек эркин болгондугу үчүн биздин кыргыз мекендештерге, биздин журтубузга, мамлекетибизге салам жолдоп, өзүңүздүн көөдөнүңүздөгү кыйкырыкты айтып, коштошуп кетсеңиз болот, эркин микрофон. Рахмат, биринчиден сизге да чоң рахмат. Ошо дайым сиз жараткан жар болуп, касиеттер колдоп жүрсүн. Боюңузда сиздин чындык бар. Ошол чындык деп кай жерде болбосун чындыкты айтып келе жатасыз. Ал сиз караланганды да көргөнсүз, жараланганды да көргөнсүз, теңсиздик кеткенин да көргөнсүз, чындык жолуна чыгып кеткенин да көргөнсүз. Бирок сиз жолуңуздан тайбай келатасыз да. Кыргызда айтат, жолборс жолунан кайтпайт деген кеп бар да. Жолборс дейсиңер, ургачы жолборс жок бекен деп илгери Жаңыл мырзаны айткан экен да. Асыгандай сиз ошол чындыгыңыздан кайтпаңыз. Ал жана фейктер билбесе, эл билет. Анан Кудай билет. Ошол чындыгыңыз менен кете бериңиз. Мен дагы сиздин тагдырды жон терим менен сезип көргөн адам катары айтып атам да. Ана мен эл журтка, уш жердеги мекендештерге, жердештерге айтам. Айтар элем, дайым бар болуңуздар. Бул дүйнөгө биз эмне үчүн жаралдык? Биз кимбиз? Ким болуп баратабыз? Биздин бабалар ким эле? Биз ким болуп калдык? Мындай ойлонуш керек да. Биз ошол бир демге, бир күчкө, бир кубатка келе турган болсок, биз ичибиздеги чындык менен тышыбыздагы чындыкты айкалыштырып карман ала турган болсок, анда биз бабалардын жолун уланта алабыз. Өтүп кеткен ата-бабаларыбыздын баарын кубанта алабыз. Биз дайыма чындык деп чыркырап, бүт дүйнөгө каганат орноткон элдин урпактарыбыз биз. Биз эгер ошондой касиеттүү киши келсе, анда ошону кайра кыла алабыз. Кудай буйрса алда калыс эмес, биз өзүбүздүн чындыгыбыздан, калыстыгыбыздан, эң негизгиси жүзүбүздөн тайбайлы. Туура. Дайым бар болуңуздар, элибиз эсен болсун, денибиз бекем болсун. Улуу манастын урпактары бар болсун.
Рахмат мекендештер, саламат.